Ош шаарындагы Набай көчөсүнүн реконструкциясын көрүп турасыңар. Бул көчөнүн жалпы узундугу 2 км 420 метр. Азыркы күндө иш 12 августта башталып, 30 октябрга бүтүрүшүбүз керек. Бирок биз азыр 12 августта баштап, мына жолдун негизги биринчи слоюн толук бүтүрдүк. Экинчи слоюн дагы бир 3 күндүн ичинде Кудай кааласа толук бүтүрөбүз. Башкаларга салыштырмалуу Абдыкадыров көчөсүндө иштер бир топ артта. Ош шаары боюнча жолдорду оңдоп түзөө өнөктүгү октябрь айынын 20-сына чейин бүткөрүлүш керек болгон болсо, Абдыкадыров көчөсүндө эми башталды. Кыйын болуп атат. Мунун чукуп койгондо 1 ай болду. Же бүтпөйт, же койбойт. Жаш балдар, окуучулар так өтө албайт, бияк өтө албайт, же чуңкурга түшүп кетет. Түндөсү мисалы үчүн өтүп келатсам түндөсү неме жок да, освещение. Түшүп кетсем эмне болот жаш балдар? Ошон үчүн муну бүтпөй атат. Же бүтпөйт, же койбойт. Башталган боюнча турат. Кыйналып атабыз. Биз мына арендада отурабыз магазинде. Же адамдар бияка өтпөйт, же тияка өтө албайт. Кыйынчылык болуп атат. Анан Абдыкадырова көчөсүндө газопровод өтүп калды 650 метр жерде. Ортодон өтүп калгандыктан ошол жер кичине бирге тоскоолдук болуп турат. Эми анан эки жагы бар, бир жагы 330 метр, бир жагы 400 метр. Ал 330 метр жагын Калин көчөсүнөн баштап булар биринчи полосасын кече бүтүштү, асфальтташып. Булар дагы аны бир 3-4 күндө бүтүшүп калат. Экинчи жагын дагы бир 3-4 күн ал жака кетсе, бир жума 10 күнүн ичинде эки жагын бүтөт. Учурда жолдорду оңдоп түзөө иштери унатыгынына карабай кызуу жүрүп жатат. Жогоруда айтылган 4 көчө толук оңдоодон өтүп, 20 октябрга чейин колдонууга берилет. Керектелүүчү 100 миллион сом мамлекет тарабынан толук бөлүнгөн. Мерим Жакыпова, Азам Бузриков, Ынтымак. Бүгүн эл аралык жүрөк күнү. Ага карата Ош шаарында өзүңдүн кан басымыңды билип ал аттуу акциянын жыйынтыктоочу бөлүгү өттү. Анда жарандардын кан басымы акысыз текшерилип, дарыгерлерден акысыз кеңеш ала алышты. Максаты жүрөк, кан тамыр ооруларынын алдын алуу болуп саналат. Кыргызстанда кан тамыр ооруларынан жумасына 50дөй адам каза тапса, жылына 18 000 жаран көз жумат. Бул оорунун алдын алуу үчүн тамеки тартпай, стресске алдырбай, туура тамактанып, сергек жашоо образына өтүү керектигин ак халатчандар эскертишет. Иш-чаранын соңунда спорттук оюндар уюштурулуп, жеңүүчүлөргө белектер берилди. Бүгүнкү акция иш-чаралар өзү сентябрь айы бизде ден соолук борбору боюнча жүрөк оору, кан тамыр ооруларынын алдын алуу боюнча иш-чаралар болуп атат. Көмөк көрсөткөн бүгүн биздин Ош шаарынын үй-бүлөлүк дарыгерлердин координаторлору, Ош областтык үй-бүлөлүк дарыгерлердин координатору жана Ош областтык клиникалардын башкы дарыгерлери менен жана мэриянын алкагы менен жана Ош кардио бейтарканасы менен бирге көмөк көрсөтүшүп ушу иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ош шаарындагы Жапалак айыл өкмөтүнө газ куурлары тартылып, көгүлтүр от берилди. Айыл төптөлгөндөн бери газсыз жашаган тургундардын 30 жылдан берки аракетинен жыйынтык чыкты. Азырынча 200 кожолук газга туташтырылды. Калгандарына көгүлтүр от жеткирүү иштери кийин жүргүзүлөт. Негизги иш катары 4500 метр жерге газ кууру тартылып барылды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын жашоочуларына бүгүн тарыхый күн. Айыл түптөлгөндөн бери газсыз жашаган тургундар эми көгүлтүр от менен камсыз болушту. Азырынча 200 кожолук газга туташтырылды. Ар бир үйгө тургундар куурларды өздөрү тартып киргизип алышат. Мынтип уланган 5 кожолукка бүгүн көгүлтүр от берилди. Көгүлтүр от биринчилерден болуп Адалат Болбекованын үйүнө кое берилди. Мында жашагандан бери биринчи ирет жаратылыш газын пайдаланып жаткан Адалат айым алгач көргөн көздөрүнө ишенбеди. Газы жокто эми немеге очок отту жагат элек да. Очокторго отту жагып, ошон менен болбосо светке кылат элек, болбосо очокко кылат элек. Сүйүнүп атам эми. Азырынча 4 көчөнүн тургундары газ менен камсыз болушту. Калгандарына көгүлтүр от жеткирүү иштери кийин жүргүзүлөт. Негизги иш катары 4500 метр жерге газ кууру тартылып барылды. Жашоочулар алды 30 жылдан бери газ жеткирүү үчүн аракеттерди жасашкан. Кеч болсо да жыйынтык болгонуна кубанып отурушкан кездери. Канча жылдан бери күтүп, бул газдын аркасынан жашыбызда, карыбызда мэрияга, айыл өкмөттөргө жүгүрүп жүрүп, мына биз кичинекей элек, кичинекей келин элек. Мынтип жашыбыз чоң болуп, небере чөйрө көрүп калган малда келип атат газ. Балдарыбыз газ колдонобу колдонбойбу деген үмүт менен жашадык элек. Бирок
үмүтүбүз ишке ашты. Кудайга шүгүр. Рахмат. Газ керек да, газ канчалык кыйналып, газ керек, газ болбой от жагып, көмүр жагып кыйналат элек. Эми газ келип калганы жакшы болду. Анча-мынча күн суукта жаксак дагы, ыстыкта газды коюп, аракет кылып оокат пиширип жеп отурабыз да. Жалпы сметалык баасы 10 миллион сом болгон. Анын 8 миллион сомун Арис программасы аркылуу каралса, калганы жергиликтүү бюджеттен жана тургундардан топтолуп каржыланган. Газпром Кыргызстан ишканасы тарабынан каржыланбаганына долбоор мурда каралып калганы себеп. Резиденцияда Туран аймактык кеңешинде дагы уланып жатат. Кудай буйруса, ошол аймакта дагы газ менен камсыз кылуу где-то бир 15-20 күндүн ичинде бүтүп калат. Андан сырткары мына Кыргыз Газпром ишканасы менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Мына жакынкы 3 жылдын ичинде Ош шаары толугу менен газ менен камсыз болот десек туура болот. Эске салсак, Жапалакка газ жеткирүү иши 2007-жылы эле башталган. 3 чакырым жерге газ куурлары тартылып, каражаттын жетишсиздигинен жумуш токтоп калган. Белгилей кетсек, Жапалак айылдык аймактык башкармалыгында 25 миңдин тегерегиндеги жашоочу бар. Назгүл Ахунова, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак. Кезек спорт жаңылыктарында Ош шаарында 9 коргол боюнча эл аралык мелдеш өтүп жатат. Тага Кыргызстандын жана коңшу Казакстандын спортчулары күч сынашууда. Өспүрүмдөр арасында өтүп жаткан мелдеште жалпысынан 16 команда беттешет. Таймаш 3 октябрга чейин күн сайын 2 тур менен өтөт. Максаты улуттук оюндарды өнүктүрүү жана жаш муундарга жеткирүү. Эки мамлекет ортосунда болуп жаткан Таймаш улуттар арасында биримдикти чыңдоодо да жардам берет дейт уюштуруучулар. Иш чараны өткөрүүгө Ош шаардык Дене тарбия жана спорт комитети тарабынан 150 миң сомго жакын акча каралган. Мелдештин соңунда жеңүүчүлөр баалуу сыйлыктар, ардак грамоталар менен сыйланмакчы. Оюндун жыйынтыгы боюнча жекелик анан тышкары жааттык командалык болуп берилет. Жекеликке 9 коргол деп 9-орунга чейин койдук. Ал эми командалыкта 1-3-кө чейинди койдук. Анын баарын спорт комитети тарабынан жабуу аземине келип өздөрү тапшырып кетишет. Азыр болсо дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өткөн суткада Тайваньга күчтүү тайфун түшүп, кырсык 2 кишинин өмүрүн алды. Катуу келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 136 метрди түзгөн. Табият кырсыгы бак дарактардан тарта турак үйлөргө чейин зыянын тийгизип, 300дөн ашуун адам жараталган. Ошондой эле өлкөдөгү ишкана, мекемелер жана мектептер жабыркап, аба каттамы токтотулган. Аралды талкалаган тайфун андан нары коңшу жайгашкан Кытай тарапка жылып кеткени маалым болду. Тайвандагы Дудзюан тайфунунан 2 киши каза болуп, 300дөн ашууну денелеринен түрдүү жаракаттарды алышты. Табият кырсыгы 28 сентябрь күнү катталган. Анын ылдамдыгы борборунда секундасына 136 метрди түзүп, жээктеги толкундун бийиктиги 6 метрге жеткен. Илайн провинциясында каттуу шамал бактарактарды кулатып, автоунааларды одарып салган. Каяктандыр чоң темир учуп келди. Унаанын үстүнөн өтүп, терезени талкалап кетти. Тайбейде тайфундун кесепетинен эс алуу күн жарыяланып, мектептер жана ишкана мекемелер ишин токтотту. Андан сырткары ички жана сырткы аба каттамдары токтотулуп, темир жол жана унаа жолдору жабылган. Метеорологдордун билдирүүсүндө тайфундун күчү Тайванга жеткенде басаңдай баштады. Аралды талкалаган табият кырсыгы андан ары коңшу жайгашкан Кытайды көздөй жөнөгөн. Биринчи сокку Фудзян провинциясында катталары күтүлүүдө. Аралдын жээгинде жашаган тургундар коопсуз жайларга жылдырылып, эскертүү иштери жүргүзүлүүдө. Кезектеги тайфун эсеп боюнча Кытайда 21 болуп келүүдө. Эске салсак, буга чейинки күчтүү тайфун 8 кишинин өмүрүн алган болчу. Байыркы 18-кылымда британиялык уста Томас Томпион тарабынан жасалган саат көп жылдар бою бааланбай сакталып келген. Ал керемет буюмду Леонардо да Винчинин Мона Лиза картинасына да теңешкен. Томпиондун сааты биринчи ирет 80-жылы сатыкка коюлуп, анан бузулган. Талкаланган жерлерин оңдоо үчүн 20 жыл убакыт сарпталган. Уста баалуу буюмду британиялык ханышанын үй бүлөсү үчүн жасаган болчу. Татаал жол менен куралган саат бүгүнкү күндө да аукционго жетип, көпчүлүктүн көңүл
Нобель чордонуна айланып отурат. Британиялык саат уста Томас Томпиондун керемет буюмун Леонардо да Винчинин Мона Лизасына теңешет. Бирок бул сааттын белгилүү картинадан айырмасы көп жыл аралыгында баалоочулардын астына коюлбай келген. Саатты таланттуу уста 18-кылымдын башында британиялык ханыша Аннанын жолдошу үчүн жасаган эле. Бирок ал бузулуп калгандыктан көп жылдар бою сактоочу жайда жаткан. Андан соң 80-жылдарда гана аукционго чыгарыла баштаган. Саат талкаланган абалда көптөгөн деталдары жоголгон болчу. Бирок ким тарабынан жасалганы дароо эле билинген. Ал убакта Ричард Гарнье керемет саатты биринчи ирет сатыкка койгон Кристиас үйүнүн сааттар бөлүмүндө эмгектенчү. Ричард аны Том Скотт аттуу коллекционерге сунуштап, аны оңдоо иштерине 20 жыл талап кылынган. Бул буюм Леонардо да Винчинин Мона Лиза картинасына барабар болчу, же андан да жогору. Буга чейин Британиянын музейинде сакталып турган устанын Мостин Томпин аттуу сааты өзгөчө бааланчу. Бирок бул табылга Томпиондун бардык жасаган эмгектеринен эң жогору, татаал жол менен жаралганы аныкталды. Ошол убактарда сааттардын арасынан бул сыяктуу өзгөчөсүн көргөн эмесмин. 200 жылдан бери жасалгалардын арасынан өтө татаал жол менен куралган буюм деп айтаар элем. Үстүбүздөгү жылдын 7-ноябрынан 28-ине чейин британиялык Уинчестерде Том Скоттун коллекциясындагы буюмдар аукционго коюлат. Сатыкка чыгарылган 100гө жакын баалуу буюмдардын арасынан Томпиондун керемет саатын да кезиктирүүгө болот. Аларга болжол менен $6 миллион өлчөмүндөгү баалар каралууда. Берүүбүздү шайлоо жаңылыктары менен улантабыз, аны менен кесиптешим тааныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымакта шайлоо жаңылыктары. Өнүгүү Прогресс партиясы Лейлек районунун тургундарын 2 ири машина трактор станциясын ачып берүү убадасы менен кубандырды. Өнүгүү Прогресс партиясынын Баткен облусунун тургундары менен болгон жолугушуусу туурасында кийинки материалда. Мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун жолу Өнүгүү Прогресс партиясына үлгү. Коомдун таза болушу үчүн жан үргөн бул инсандын эстелигине Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Гүлчамбар коюп, андан соң эл менен жолугушту. Бул Исфана шаарынын стадиону. Өнүгүү Прогресс партиясынын программасы менен таанышуу үчүн эл ар кайсыл айылдардан келишти. Дастан Абдамитов 12 чакырым жолду басып Сүмбүл айылынан атайын келген. Ал Өнүгүү Прогресс партиясына чоң үмүт артат. Өнүгүү Прогресс партиясы абдан жакшы партия, бул партия бизге жагат. Себеби биздин элдин суранычы боюнча МТСтерди ачып берүүсүн суранабыз. Дастан мырзанын ойлогону оңунан чыкты. Исфана шаарындагы жолугушууда Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Лейлек районуна 2 МТС ачыла тургандыгын убада кылды. Лейлек районунда дагы чоң ири МТС ачылат, мен сиздерге сөз берем. Кыргызстанда 200 партия болсо, бир гана Өнүгүү Прогресстин партиясы 3 жылда кылган эмгеги көрүнүп атат. Жалал Абадда ушундай стадиондо 10 000 адам топтолгон жерде 25 трактор өткөндө аксакалдардын көздөрүнө жаш төгүлгөнү аз калды. Себеби мындай нерсе советтик мезгилде болгон. Андан бери боло элек. Кыргызстандын четки облусу Баткенде көйгөй көп. Бакыт Төрөбаев баткендиктерден такай кабар алып, алардын чек ара жана башка проблемаларынан кабардар. Баткен шаарынын стадионуна чогулган эл чоң үмүт менен келгенин жашырбайт. Алар келечегин бир гана өнүгүү менен көрө алат. Бул партия элге түз пайдасын тие турган партия деп ойлойм. Мен Бакыт Төрөбаевди сөзүнө ишенем, жаштарды кубаттайм. Бул партиянын келечеги кең деп ойлойм. Чын жүрөктөн ишендик. Дайыма Өнүгүү Прогресс партиясы эл үчүн кызмат кылса, биз дагы Өнүгүү Прогресс партиясына добушубузду беребиз. Стадионго эл жык толгон. Алар эртеңки күн кандай болот деп кызыккандар. Кимге добуш берип шайлап алсак алданбайбыз деген жарандар. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин айткан сөздөрү келген адамды кайдыгер калтырган жок. Бул шайлоону тынч өткөзө келет. Бул шайлоо таза шайлоо болот. Биометрика каттоодо өткөн жарандар бир адам бир добуш эле болот. Мурдагыдай каруселдер болбойт. Мурдагыдай фальсификация болбойт. Бүт электронный система болот. Ошон үчүн бул таза шайлоо болот. Мен ошого ишенем. 4 октябрь парламенттик шайлоодо ойлонбой туруп добушту Өнүгүүгө беребиз. Анткени биз лидердин сөзүн угуп, анын чынчыл, таза, эл үчүн иштей турган азамат экендигине көзүбүз жетти. Өнүгүү алга деген жалындуу урандар менен баткендиктер коштошту.
Кыргыз коомун кармап турган эреже бул даанышмандардын акылы, бийлердин калыстыгы, байлардын белешендиги, калкка жакшы ниети, биримдикке, өз ара жардамга, кайрымдуулукка, мээлеткечтикке, айкөлдүккө негизделген Кыргызстан саясий партиясынын кезектеги өгүт кербени төкмөлөрдүн жергеси Токтогул шаарында өттү. Бул жолку жолугушууга 5000ден ашуун жергиликтүү калк катышты. Кененирээк төмөнкү сюжеттен көрө аласыздар. Кыргызстан саясий партиясынын кезектеги үлгүлүү өгүт кербени Айтылуу акын Токтогул Сатылганов жана төкмөлөрдүн жергеси Токтогул шаарынан улантылып, талапкерлерди тарапташтары нан туз менен тосуп алышты. Бул жолку жолугушууга Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канат Исаев, депутаттыкка талапкерлер Азизбек Турсунбаев, Кубан Мырзаканов, Гүлмира Орозалиевалар катышты. Жолугушууда талапкерлер мезгилдин зарылдыгы, учурдун талабы болгон партиянын 7 кадам программасынын багытын айтып беришти. Эр-азаматтар бүгүн Кыргызстан саясий партиясынын курамын толтуруп турушат. Адилеттүүлүк менен теңчилик эр шаркак. Адилеттүүлүк менен теңчилик болгон жерде ата салты бузулбайт. Каракылды какчарган калыстык уялайт. Калыстык болмоюнча теңчилик жок. Теңчилик болмоюнча адилеттик жок. Адилеттүү жерде көрө албастык жок, дейт Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канат Исаев. Биз бири-бирибизге душман эмеспиз. Биз үчүн душман бул жакырчылык, биз үчүн душман бул коррупция, биз үчүн душман бул сепаратизм. Биргелешип, биз ушул душмандарды жеңишибиз керек. Мен ошого башка партиянын лидерлерин, башка партиянын мүчөлөрүн ушуга үндөп кетет элем. Кыргызстан саясий партиясы жалаң жаштарды камтып, жакшы ийгиликти жараткан адамдар. Завод, фабрика жок, жумушсуздук аябай күч. Ошон үчүн биз ошо ойлоп атабыз. Кудай буйруса депутат болуп кетсек, биздин Токтогул районуна чоң-чоң ири заводдорду салып, элибизге жумуш берип, элибизди жумуш менен камсыз кылабыз. Кыргызстан саясий партиясынын байлыгы алтын жана бийлик эмес. Кыргызстан саясий партиясынын байлыгы кыргыз эли, кыргыз жери. Кыргызстан саясий партиясындагы эр-азаматтар бардыгы өзүнүн оор басырлыктуулугу менен башка партиялардан өзгөчөлөнүп, кара пиарга барбастан биз буга чейин элге кызмат кылып келгенбиз. Эртең да кызмат кылабыз деген багыт менен Манас атабыздын көк асабасын бийик көкөлөтүп, колду көтөрүп, ушул жеңишке жетип, эл үчүн кызмат кылабыз деген багыты бар. Кыргызстан партиясынын 7 кадам программасы 7 дуанга кызмат кылып, өсүп келе жаткан жаштарга демине дем, элине күч кубат берет. Эгер Кыргызстан партиясы өтүп калса, Кыргызстан келечеги дагы экономикасы бүт тармактан дагы өнүгүп өсөт деп ойлойм. Ошондуктан менин тандоом Кыргызстан партиясы. Кыргызстан саясий партиясы атына заты жарашкан, элдин керегине жараган, бичарага бел болгон, жокту бай кылган, жакшылыкка калыс, жамандыктан алыс болгон партия боло алат. Анткени керегеси кенен, түндүгү бийик, жамандыкты издебеген, жан дүйнөсү бирдебеген, жаштардан жаңы жүздөрдөн түзүлгөн жаңы партия. Сиздер ынтымактагы шайлоо жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кызматыңыздарда мен Дарика Медербек кызы болдум. Кезекти кесиптешиме узатам. Саламатта калыңыздар. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар ынтымак сайтында да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекет кечи сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен кесиптешим Райхан Орозбекова тааныштырат. Саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы, эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен таанышыңыздар. Кыргыз гидрометинин берген маалыматы боюнча 30 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында кечкесин 1-6, күндүзү 18-23 градус. Талас областында кечкесин 0-5, күндүзү 16-21 градус жылуу. Ысык көл областында кечкесин 0-5, күндүзү 11-16 градус ысык болот. Нарын областында кечкесин 0-5, күндүзү 13-18 градус жылуу. Баткен областында кечкесин 5-10, күндүзү 19-24 градус ысык болот. Жалал-Абад областында кечкесин 6-11, күндүзү 21-26 градус. Ош областында кечкесин 6-11, күндүзү 21-26 градус ысык болушу күтүлөт. 30 сентябрда Борбор калабыз Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус, күндүзү
20-22 градус болот. Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус, күндүзү 23-25 градус болот. Сиздер эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен таныштыңыздар. Аны менен мен Райхан Орузбекова таныштырдым. Саламатта калыңыздар.